Мен дүкөндө кийим сатам. Кардар аябай көбөйүп кетип, алаксып калганымда эки студент кыз кирип шым көрүп жаткан. Мага билдирбей алып чыгып кетишип, башка дүкөнгө арзан баада өткөрүп бериптир. Ал дүкөн менин таанышымдыкы болгондуктан, менин товарымды таанып калып мага чалып айтты. Мен барсам чын эле менин товарым экен. Милицияга тапшырсак эч кандай чара көрбөй жатат. Менин оюмча ал кыздар милициялар менен чогуу иштейт окшойт. Эмесе уурулук кылган адам камалыш керек беле? Түшүнүктүү. Бул жерде мен сизге мындай түшүндүрөйүн. Сизден урдаган шым бүгүнкү базар баасы канча сом? Маселе ошондо. Себеби 2019 жылдын 1-январынан күчүнө кирген жаңы кодекстерге ылайык, эгерде урдалган сумма 10.000 сомго чейин боло турган болсо, бул олуттуу эмес деп саналат. Демек, бул жоруктар менен гана мындай жөнгө салынат. Жоруктар менен каралат деп айтат элем. Ошондуктан ал тергөөчү бир шым урдайбызбы, 3.000 сом, 2.000 сомдун тегерегиндеги мындай чыгым үчүн ал кыздарды камабайт. Себеби ошол баягы гумандуулукту эске алып, мыйзамдар кабыл алынбады. Демек, аларды жөн гана айып салуу менен гана чектелет. Ошондуктан сиз бул жерде милиция кызматкерлерин айыптоодон алыс болуңуз. Себеби дегенде ал милиция кызматкерлери да өзүнүн кызмат абалынан аша чаап, аларды камап койгонго мыйзам жол бербейт. Себеби дегенде милицияга, сотко, прокурорго, адвокатка, жарандар үчүн дагы баардыгыбызга бир эле мыйзам, бир эле мындай кодекстер гана иштеш керек. Ошондуктан бул учур чоң баягы зыян алып келбегендиги үчүн, ошол сизге келтирилген зыяндын өлчөмү 10.000 сомго мындай жетпегендиги үчүн бул жоруктар менен жөнгө салынып, демек экинчи категориядагы айып же болбосо экинчи категориядагы баягы жумуштарга тартуу түрүндөгү жазага белгилениши мүмкүн. Эми жарандарга баягы түшүнбөстүк болуп калыш үчүн айтып коюш керек. Эгерде бул жерде баягы урдаса боло берет экен деген эле түшүнүк эмес. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин атайын 203-1-ине каралган бул урдоо. Урдоо бул менчиктин кайсы түрүнө карабастан. Эски кодексте мал урдоо деген атайын өзүнүн беренеси бар болчу. Бүгүнкү күндө ошол мал урдоо деген берене алынып салынып, ошол менчикке тиешелүү кандай мүлк болбосун урдалса, ал урдоо болуп бир эле беренеге мындай бириктирилди. Болгону бул жерде ошол өлчөмүнө ылайык, анын кылмыштын максатына ылайык бунун демек жоопкерчилиги күчөйт, чоңоюп бара берет. Алсак ошол биринчи пункт менен эгерде 5-чи категориядагы айып салуу, 1-чи категориядагы айып салуу, ушундай бир айып салуулар мындай жеңилдетилген болсо, 2-чи, 3-чү демек бөлүмдөрүндө бул эми адамдар тобу тарабынан же болбосо ошону алдын ала сүйлөшүү жолу менен атайлап барып жасаган, мунун эми аракетине жараша болот, максатына жараша болот, аткаруу ыкмасына жараша болот. Ошол категорияга жараша мындай жоопкерчиликтин демек жазанын өлчөмү чоңоюп, эркиндигинен ажыратуу демек өлчөмү демек жылдары андан ары чоңое берет. Ошондуктан бул жерде сиздин сурооңуз боюнча келтирилген зыяндын орду аз болгондугу үчүн бул жоруктар менен гана чектелет. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси 90-берене орчунду эмес өлчөмдө урдоо, бөтөн мүлктү орчунду эмес өлчөмдө урдоо, башкача айтканда жашыруун алып коюу, 2-чи категориядагы айыппул же болбосо 2-чи категориядагы коомдук жумуштарга тартуу түрүндө жазага алып келет. Эскертүү: ушул кодекстин 90-94 беренелеринде каралган жоосундар эгерде уурдап алынган мүлктүн наркы жорук жасоо учуруна карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн 100 өлчөмүнөн ашпаса, орчунду эмес өлчөмдө жасалган деп таанылат.
Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 200 берене урду башкача айтканда олуттуу өлчөмдө жасалган бирөөнүн мүлкүн жашыруун уурдап кетүү 4 категориядагы түзөтүү жумуштарына же болбосо 5 категориядагы айып салууга же 1 категориядагы айып салуу менен 1 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Төмөндөгүдөй жасалган ошол эле жоосун ийри өлчөмдө адамдардын тобу же алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан адамдын менчигинде же башка укукта турган турак жайга же башка объектке кирүү менен 6 категориядагы айып салууга же 2 категориядагы айып салуу менен 2 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Өзгөчө ири өлчөмдө жасалган ушул берененин 1 же 2 бөлүктөрүндө каралган жоосундар 3 категориядагы айып салуу менен 3 категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.